Акын жүрөк аалам мұңын толгонот. Акын жүрөк алууланып күйгөнөт. Акын жүрөк бир бурчуна күн батат. Акын жүрөк бир бурчуна түн катат. Булбулум, аруу затым, жалгыздыктан тажап бүттүм. Коштошу вальсы деген ырлары калктын катмарына тараган. Ак таңдай акын Элмирбек Иманалиевдин Ырпери аталышындагы поэзия кечеси өттү. Пендекемиз. Қан тели өлүп талып, периштесин пейилдин көмүп салдык. Басып жүргөн боюнча өлүп калдык. Байкабайбыз, ошого көнүп калдык. Алганыбыз көп болду. Беребизби? Келген жээке кетирдик кемебизди. Ушул өнөрлөрүңүздүн көп кырдуулугунан анан кайсынысы сизге жакын, сизди өзүңүздү ким деп ойлойсуз дей беришет. Мен бүгүн, мына билбейм, бүгүн мен өзүмдү акын деп сезип атам. Калем карман акын деп. Белгилей кетсек, төгү ырдаган, көдөнү менен көрүү ырдаган, сөз ширесин өрүү ырдаган Элмирбек Иманалиев прозалык чыгармаларды жазып, дастан санат ырларын аткарып келет. Поэзия кечеси алгачкы ирет уюштурулуп жаткандыктан, анын көп кырдуу, көп сырдуу талантына суктануу менен чер жазышканы куштарланып келишкен күйөрмандары тилекке каршы элдин көптүгүнөн көпчүлүк залга батпай эшикте калышты. Биз бүгүнкү Элмирбектин поэзиясын бүгүн биринчи жолу көрдүк. Элмирбек жөн эле акын эмес, мында көп кырдуу таланттуу экенине күбө болдук. Өркүнү өсө берсин, бала чакасы менен аман болсун. Ошончо талантын сыйлап, мына залдын ичиндеги эл канчалык отурса, эшикте ошончо эл калып кетиптир. Мен ошолордун камын көрүп, экинчи сеанс кылып деле кое бергилечи, эшиктеги элдин деле көңүлү үчүн, убал үчүн деле койгулачы деп суранып чыгып отурамын. Ушунчалык элге берил алынган киши экен. Мен мурун көргөн эмесмин, угуп жүргөнмүн, абдан жол ачылсын, байкыбат өмүр, мындан аркы тушоосу чечилди деп ойлойм да. Тушоо чечүүсү биринчи жолу. Өмүр узун болсун. Сиздин баягы ар бир ырыңызды өзүм окуп алсам дагы, сиз менен ушинтип баарлашып, жан дүйнөмдү байытканга аракет жасап келем. Ошондуктан атайын бүгүн майрамдан пайдаланып, сизге кичинекей белек ала келдим. Куттуктайм. Бул абдан мен үчүн кандай десем, мына көп нерсени күтүүсүз деп атпайсызбы? Бүгүн мен сиздерден ушул урмат сыйыңыздар менен баарыңыздардын сыйлап келип, айрыкча мына апаларыбыздын өзүнчө бир жаныма келип, бир ушундай мээримин, демин берип атканына кубанычтамын. Анан сиздин белегиңиз бул мындайча айтканда камеранын алдында ушинтип журналист келип белек бериши бу дагы мында биринчи болуп атат. Эненин эмес элдин уулу, атанын эмес ааламдын уулу атыгып, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон обончунун поэзияларына арналган кеченин башталышында акындын калемине таандык чыгармаларды жаш акындардын аткаруусунда тыңдадык. Карегиң укмуш балбылдап, караган сайын жан жыргап, көргөндө сени кубанам, көрүнбөй кетсең муңаям, көрүнүп жүрчү суранам. Сезимдерин азы күлбүрөк, сен жүргөн жерде бир жүрөт. Мейли кол сага тийбесин, менчилеп кимдер сүйбөсүн. Билинбестен кайран жашты көйдөлөп, баратканда балбылдаган от көрдүм. Бакыт менден алыс эмес өңдөлөп, аруу затым, ай чырайым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, качан күлө мен жоготкон асманым. Айтымында Элмирбек Иманалиев 4 жашында тамга тааныган. Окуган китеби алиппе эмес, манас болгон. Тактап айтканда, манасты жаттап, кээде оюнан чыгарып айтып калмай, адаты да болгон. 3-4 класста окуп калганда ыр жазып кыздарга сүйүү саптарын арнай баштаган. Сумкесин кучактап чыккан 14 жашында туу туткан тууган байга шакирт болуп келген.
Мақсатым ай чырайым аппағым. Кундуз Бегарстанова, Жыргалбек Суранчиев, Кутман таң программасы. Баштадым Харегіңде жүргөн екен қатылым. Ай қачанғы бір мен жоғытқан асманым.